Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова шайлоочулар менен иштөө аптасында Ноокат районунун тургундары менен жолугушту. Бүгүнкү күндө бардык жерлерде мүмкүн болушунча биз шайлоочулар менен жолугуп атабыз. Эл өкүлү болгон баарлашууга жергиликтүү тургундар көп келип, залдын ичи элге жык-жыйма толду. Президентибиздин жана 4 чыгарган жарлыгы түздөн-түз силерге багышталган. Алгач иш-чаранын башталышында Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова келгендерди ыйык Рамазан айы менен куттуктады. Биринчи кезекте баарыңыздарды Орозо айы менен кызуу куттуктагым келет. Орозо айыңыздар ооматтуу айлардын бири болуп, жараткан Алланын берген мүмкүнчүлүгүнөн туткан орозоңо кабыл болсун, кылган дуаларыңар кабыл болсун. Ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова мыйзам чыгаруу жаатында өзү демилгечи болгон мыйзамдар, өкүлчүлүк милдетин аткарууда шайлоочулардын сураныштарын, көйгөйлүү маселелерин чечүү жасап жаткан иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Кудайга шүгүр, мектептерди ачып атабыз, детсадтарды ачып атабыз, жолдорду куруп атабыз, мына Ноокаттын жолундагы кыйындар башкалар. Аны менен биз тыгыз кабинет иштери менен, Минтранс менен сиздер айтпасаңыздар дагы биз Жогорку кеңештин депутаттары контролдо отурабыз, көзөмөлдү силердин өкүлүңөр катары. Жыйындын жүрүшүндө Ноокат районунун социалдык экономикалык чарбалык маселелери жөнүндө суроолор берилип, спорт, дене тарбия, маданият, каада салт, ысырапкерчиликти жоюу, үй-бүлө институтун бекемдөө, улуттук идеология туурасында кеңири сөз болду. 22-28 жылдарга чейин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик концепциясы чыгарды. Ушул аркылуу айтканда жаштардын терең билим алуусуна кайдыгер карабаган ата-энелер эскилиги жеткен мектептин кооптуу абалына токтолушту. Көйгөйлүү болуп атат бизденчи. Биздин мектептин азыр баягы карысы ийилип, тагынак түбүндөгү калган фанера азыр жаракка кетип жарылып. Бизге мүмкүнчүлүк болсо сыртта балдар окуучуларыбызды, мына 2 ай жабылып, сыртта окуп турганда бизге мүмкүнчүлүк түзбөсөңүздөр. 8 миллиард каражат бөлдүк бюджеттен, капитал салымдар беренесине. Ошо 8 миллиардда ылайыктуусуну жана 50%ден жогору бүтүп калган мектептерди бүткөрөйлү деп. Анан кийин өтө авариялык акыбалда балдардын кирүүгө мүмкүн болбой калган мектептерди киргиздик. Ушундай объектилерди. Анан калган уландагы 2-3 демилерде кварталдарда бюджет токтолуп келип турат. Ошо келгенде улам зарыл мектептерди киргизип барылат. Жаңы базардагы бала бакчанындагы курулуш иштерин такташты. Жаңы базардагы 120 орундуу балдар бакчасы мен 22-жылы киргизгем. Анын проектиси бүтүп, тендери өтүп бүткөн былтыры. Быйыл толук бүтө турганга тизмеге киргиздик. Белгилей кетсек, эл өкүлү менен болгон жолугушууга Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы баштаган райондогу айыл өкмөттөрдүн жана айылдык кеңештердин башчылары, жергиликтүү мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Мен аксакалдардан, аялдар кеңештеринен, жаштардан сунуштарды күтөм. Профсоюздук уюмдар кандай болсоңор жакшы болот эле. Мектептин директорлори болсо, райондо мекеме ишкананын жетекчилери болсо, мисалы мен Ноокат районунда көп эле мекеме ишкана жетекчилери менен түз иштешем да. Эл өкүлү Надира Нарматова жогоруда көтөрүлгөн бардык сунуш пикирлерди эске алуу менен өз көзөмөлүн аларын билдирди.